2024 жылы Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине 100 жыл толду. Министрлик бул маанилүү датаны алгылыктуу жетишкендиктер менен белгилеп жатат. Соңку 3 жылдын ичинде Кыргыз Республикасынын ички дүң продукциясы жана тышкы соода жүгүртүүнүн көлөмү 2 эсеге көбөйдү. Бүтүндөй өлкө боюнча миңдеген километр жаңы жолдор, ондогон ГЭС, аба майдандары, завод менен фабрикалар курулуп, экономиканын бардык тармагында чоң жылыштар болууда. Кыйынчылыктарга карабастан Кыргызстан өнүгүүнүн, элдин турмушун жакшыртуунун жана мамлекеттүүлүктү бекемдөөнүн жаңы жолдорун издөө менен өлкө башчы Садыр Жапаровдун жетекчилиги астында экономикалык өзгөрүүлөрдүн туруктуу жолуна түштү. Акыркы 3 жылдагы санариптештирүү, фискалдаштыруу жана бажы салыктык реформалар сыяктуу жаңы демилгелер салыктык бюджеттик саясаттын өнүгүүсүнө оң таасирин тийгизди. Натыйжада бюджетке түшүүлөрдүн олуттуу өсүшү байкалганын өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигинин мурдагы өзөгү болгон Кыргыз СССРнин мамлекеттик пландоо комитети түзүлгөнгө чейин кыргыздардын экономикасы көчмөн жана жарым көчмөн мал чарбачылык түрүндө болгон. 1917 жылдагы революциянын арты менен падышанын жана помещиктердин жерлери конфискацияланып, дыйкандарга бөлүштүрүлгөн. Мунун өзү айыл чарбасындагы өндүрүштүн тездик менен өнүгүшүнө алып келген. 1921-1926 жылдары жер суу реформасы жүргүзүлгөн. Чачыранды жеке дыйкан чарбаларын коомдук менчиктеги колхоздорго бириктирүү максаты ишке ашырылган. Ушул жылдар аралыгында ири ишканалар курулуп, калк жумуш менен камсыздалды. Улуу ата мекендик согуш башталганда СССРдин көптөгөн заводдору Кыргызстанга эвакуацияланып, 60тан ашык ири ишкана кыска мөөнөттө продукция чыгара баштады. Согуштан кийин республиканын айыл чарбасы өтө оор абалга кептелди. Ага карабастан 1941-1960 жылдары машина куруу жана металл иштетүү өнөр жайынын дүң продукциясынын көлөмү 27 эсеге өскөн. 1970-1980 жылдары Кыргызстан экономикасы Советтик Союздун бөлүгү болгон жана анын өнүгүүсү борборлоштурулган пландарга негизделген. Бул мезгилде тоо кен жана текстиль тармактарында заводдор жана фабрикалар активдүү курулган. Адамдар шаарларга көчүп, жашоо шарттары жакшыра баштаган. Бирок экономика катуу пландоого көз каранды болгондуктан, убакыттын өтүшү менен айрым көйгөйлөр жаралган. 80 жылдардын аягында экономика жайлай баштады. Товарлардын тартыштыгы, системанын бузулушу, мунун баары СССРдин кулашы менен келген кризиске жол ачты. 1990 жылга карата өнөр жайы дүң продукциянын 55%-ын түздү. 150ден ашык ири өнөр жай ишканалары курулду. Согуш жылдарында бүт өндүрүш, өзгөчө өнөр жай өндүрүшү жалаң гана согушка иштеп калганда, ал ошо фронтко керектүү гана товарларды чыгарып калган. Согуш жүрүп аткан аймактан өнөр жай мекемелери келип, биздин өлкөдөгү өнөр жайдын тез өнүгүшүнө чоң кубат берген. Анан согуш бүткөндөн кийин Кыргыз Республикасынын экономикасы жөнөкөй гана агрардык экономикадан өнүккөн индустриалдуу агрардык өлкөгө айланганын айтып кетишибиз керек. — 1991 жылы Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болду. Аны менен бирге жаңы кыйынчылыктарга кабылды. Өлкө экономикасы оор мезгилди баштан кечирип, бир нече жылдын ичинде өндүрүш кескин кыскарды. Заводдор токтоп, жумушсуздук күчөдү. Жакырчылык 50%дан ашты. Инфляция миңдеген пайызга жетип, көптөгөн үй бүлө эптеп жанын багуу айласы менен жашап калды. 90 жылдардын аягында Кыргызстан тышкы насыя алууга аргасыз болуп, өлкөнүн карызы миллиард доллардан ашкан. Өнөр жай өндүрүшү Советтер Союзу учуруна салыштырмалуу 36%га чейин төмөндөгөн. 1991 жылы СССРдин экономикасы аябай төмөндөп кетти. МАМ пландоо комитетин жоюп, экономика комитетин түзгөнбүз. Базар экономикасынын негизинде
менчиктештирүү маселесин да караганбыз. Эмчүндегинде базар экономикасынын негизги маселеси бул менчиктештирүү. Бирок биз стратегияны да караганбыз. Эмчүндегинде стратегиялык тармактар бар. Ошолорду мамлекеттин колунда сактап калыш деген сунуштарды киргизгенбиз. 2000-жылдардын башында Кыргызстандын экономикасы акырындап калыбына келе баштады. Кирешенин негизги булагы Кумтөр алтын кени болуп калды. 2005-жылга карата өлкөнүн ички дүң продукциясы 2,4 миллиард долларга чейин өстү. 2010-жылы өлкө саясий өзгөрүүлөрдү башынан өткөрдү. Бул учурда айыл чарбасы, кен казуу жана эмгек мигранттарын колдоо маанилүү ролду ойноду. ИДПнын көлөмү 4,8 миллиард долларга чейин өскөн. 2015-жылы Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кошулду. Бул коңшу өлкөлөр менен соода жүгүртүү үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачты. Ошол учурда өлкөнүн ИДПсы 6,6 миллиард долларды түздү. Бирок 2020-жылдагы COVID-19 пандемиясы дүйнөлүк экономикага катуу залал келтирди. Ага карабастан өлкөбүздүн экономикасы 3,6%га өсүш менен калыбына келе баштады. Жана ИДП 9 миллиард долларга жетти. 2021-жылдан тарта Кыргызстандын экономикасы кыйла диверсификацияланып, чакан жана орто бизнести, өнөр жайын, айыл чарбасын, туризмди колдоого жана аларды өнүктүрүүгө басым жасалды. Жогорку квалификациялуу, инновациялык, эл аралык стандарттарга жооп берген сапаттуу жумушчу орундарын түздү. Эң ири алтын кени болгон Кумтөр мамлекеттин менчигине кайтарылды. Кыргызстан элинин талыкпаган эмгегинин аркасында экономика көп жылдар бою туруктуу өсүштү көрсөттү. Бирок эң таасирдүү жыйынтыктарга акыркы 3 жылдын ичинде жетишилди. Соңку 3 жылдын ичинде өлкө экономикасы дээрлик 2 эсеге жогорулады. 2021-жылы 782,8 миллиард сом, 5,5%га көп. 2022-жылы 1 триллион 20,7 миллиард сом, 9%га. 2023-жыл 1 триллион 228,9 миллиард сом, 6,2%га. 2024-жыл 951,8 миллиард сом, 8,4%га өстү. 2024-жылдын январ-сентябрынын көрсөткүчтөрү. Кыргызстан күүлөнгөн бойдон Борбор Азиянын чордонуна айланып баратат. Эл аралык аренада өзүнүн позициясын бекемдеп, аймактын экономикалык өнүгүүсүнүн өзөгүн түзүп, улам алдыга умтулууда. Өнүгүүнүн трендтери дүйнөдө Азиядан, Кытай мамлекетинен, Азиянын 4 жолборусунан алууда. Биз азыркы 8-10%дык өсүү темпибизди сактасак, буюрса Кыргызстандан да үлгү ала турган күн келет деп эсептейбиз. Эми келечекте дагы көптөгөн маанилүү милдеттер турат. 2030-жылга карата өлкөнүн ички дүң продукциясы 14 миллиард доллардан 30 миллиард долларга жетип, 2 эсеге көбөйүшү керек. Биздин министрлик өзүнүн 100 жылдык мааракесин, ошол мамлекетибизде масштабтуу болуп жаткан иштерин жана реформаларын учурунда белгилеп жатат. Эң негизгисинен салык реформасы, укук коргоо системасында болгон реформа, билим берүүдө болгон реформаларда, ошол реформалардын баарын толугу менен 82% жараныбыз бүгүнкү күндө колдоп турат. Анткени саясий эрк пайда болду. Саясий эрк бүгүн ушул реформаларды жүргүзгөнгө толугу менен өзүнүн эркин көрсөтүп жатат. Мен ойлойм, ошол биздин жетекчилик тарабынан коюлган максаттарды бүгүнкү күндө биздин жаамат толугу менен аткарганга даяр. Биз жөн гана кылымдык мааракени белгилеп жаткан жокпуз. Биз келечекке карай багыт алуудабыз. Күн өткөн сайын мындан да күчтүү, ишенимдүү, ийгиликтүү болуп баратабыз. Кийинки кылым дагы чоң жетишкендиктердин мезгили болот деп ишенебиз. Ар бир адам өзүнүн потенциалын ишке ашыра ала турган дүйнөнү жаратууга аракет кылабыз. Өткөндү баалап, келечек үчүн иштейли.